Орустарды жана Кытайларды чыгаргыла. Трамп Венесуэлага өз талаптарын коюуда. АКШда Трамптын администрациясы Венесуэланын убактылуу бийлигине кайрылып, Кытай, Орусия, Куба жана Ирандын атайын кызматтарынын агенттерин жана тыңчылыкка шектүүлөрдүн баарын өлкөдөн чыгарып салгыла деп талап кылууда. Бирок дипломаттарды чыгаруу тууралуу кеп болгон эмес. Венесуэланын убактылуу лидери Делси Родригес ошол талаптарды аткарбаса, анда экинчи жолу операция өткөрүшүбүз мүмкүн деп эскертти президент Трамп. ABC News каналы кабарлагандай, Ак үй Каракаска кайрылып, мунай өндүрүүнү көбөйтүүнү кааласыңар, анда биз койгон эки негизги талапты аткарышыңар керек деген. Анын биринчиси, Венесуэла Кытай, Орусия, Иран жана Кубанын адамдарын өлкөдөн чыгарып, ошол өлкөлөр менен экономикалык алакасын үзүшү керек. Экинчиси, Венесуэла мунай өндүрүүдө бир гана Америка менен өнөктөш болууга макул болуп, Америкага арзан баада мунай сатышы шарт. Дүйшөмбү күнү жабык эшик артында өткөн жыйында АКШтын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Венесуэланы өз талаптарыбызды аткартууга мажбур кыла алабыз деген. Куралдуу күчтөр боюнча Сенаттагы комитеттин төрагасы Роджер Уикер ABC News каналына курган маегинде АКШтын планы Венесуэланын мунайын көзөмөлдөө экенин ырастады. Өкмөт кемелерди, танкерлерди курчоого алып, мунайды көзөмөлдөйт жана эч бири Гаванага жөнөтүлбөйт деп билдирди ал. Мындан сырткары Венесуэла мунай өндүрө албайт, анткени аны сактоочу жай жок жана эч жакка жөнөтө да албайт, анткени танкерлер толтурулуп, каерге жеткирүүнү билбей турушат деп кошумчалады ал. Ошол эле учурда сенатор администрациянын америкалык аскерлерди жайгаштыруу планы жок экенин маалымдады. Шейшемби күнү кечинде Трамп Венесуэланын убактылуу бийлиги базар баасында сатуу үчүн АКШга 30-дан 50 миллион баррелге чейин мунай берерин жарыялаган. Президент аны жеке көзөмөлүнө алаарын айтты. Администрациянын жогорку даражадагы бир өкүлү президент Венесуэла Кошмо Штаттары менен кызматташуусу үчүн болгон кысымын көрсөтөт деп билдирди. Декабрь айында Трамп Венесуэлага бараткан жана ал жактан келаткан санкцияларга илешкен мунай танкерлерин толук курчоого алууга буйрук берген. Аталган чаралар тууралуу журналисттер суроо узатканда ал бул болгону курчоого алуу деп жооп берген эле. Трамптын айланасындагылар Гренландияны күч менен басып алууну жана башка жолдорду карап жатышканын жашырышпады. АКШтын куралдуу күчтөрүн колдонуу Гренландияны алуунун бир жолу катары каралып жатат деп билдиришти Вашингтондон. Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит президент жана анын командасы сырткы саясаттагы ошол максатына жетүү үчүн ар кандай жолдорду талкуулап жатышат жана албетте АКШтын куралдуу күчтөрүн колдонуу кол башчынын эркинде деп белгиледи. Жакында эле Трамптын Гренландия боюнча атайын чабарманы Джефф Лендри жана Ак үйдүн аппарат жетекчисинин орун басары Стивен Миллер күч колдонуунун зарылчылыгы жок экенин айтышкан болчу. Буга чейин Франция, Германия, Италия, Польша, Испания жана Британиянын лидерлери Даниянын премьер-министри Метте Фредериксенди колдоп чыгышкан. Анда алар Арктикалык арал өз өлкөсүнө гана таанык экенин белгилешкен. Иранда демонстрацияга чыккан эл биринчи жолу бүтүндөй бир шаарды көзөмөлгө алды. Илан провинциясындагы Абджанан шаарында полиция куралын таштап эл тарапка өткөнү маалым болду. Митингге чыккан эл көчөлөрдө башаламандык орнотуп, унааларга өрт коюп жатышат. Мындан сырткары Малик Шахи аймагында көчөгө чыккан эл менен полициянын ортосунда катуу кагылышуу болуп жатканы маалым болду. Күч органдары болгон бардык чараларды колдонууда, бирок демонстрацияларды басуу мүмкүн болбой жатат. Иранда өкмөткө каршы жапыр демонстрациялар декабрь айынын аягында башталган. Эл өлкөдө улуттук валютанын кескин арзандашы жана инфляциянын жогорулашына нааразылыгын билдирип, көчөлөргө чыга башташкан. Учурда Ирандын бир катар аймактарында демонстрациялар өтүп жатат. Бийлик эмнегедир мурдагыдай катаал чараларды кабыл ала элек. Эгер Орусия менен тынчтык келишимине жетишсе, Британия менен Франция Украинага өз аскерлерин жөнөтөөрүн айтып, декларацияга кол коюшту. Украинанын союздаштары Парижде сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин Орусия Украинага кайра басып кирбеши үчүн Британия менен Франция өлкө боюнча аскердик хабтарды ачышат. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Украинага миңдеген аскерлерин жөнөтүшү мүмкүн экенин маалымдады. Мындан сырткары союздаштар Украинага бекем коопсуздук кепилдигин берүүгө макулдашып, элдешүү сакталышын көзөмөлдөөнү АКШ колго алышы керектигин сунушташты. Буга чейин Орусия эгер Украинага чет элдик аскерлер жайгаштырылса, аларга да ок чыгарабыз деп эскерткен. Москва Франциянын баш каласында өткөн сүйлөшүүлөргө карата азырынча жооп бере элек. Орусиянын президенти Владимир Путин 2022 жылдын февраль айында Украинага толук масштабтуу басып кирүүгө буйрук берген жана учурда Украина аймагынын 20% айын көзөмөлдөйт.